Кыргызстан партиясынын жекшемби күнкү 6-съездинде Канатбек Исаев партиянын лидерлигине кайра шайланды. Исаевдин талапкерлигин лидерликке партиянын саясий кеңеши сунуштап, чогулгандар колдоп берди. Канатбек Исаев Кыргызстан партиясынын 2015-жылдан бери жетектеп келет. Партиянын жогорку кеңеште 18 мандаты бар. Фракция парламенттик көпчүлүктө иштеп жатат. Съездге 1175 делегат катышкан. Курултайда ошондой эле партиянын соңку 2 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет угулуп, келечектеги пландары белгиленди. Кайрадан шайланган лидер Канатбек Исаев аталган саясий уюмдун мүчөлөрүнүн парламенттеги санын аздыгынан улам убадаларды толук аткарууга жетишпей калып жатышканын белгиледи. 18 депутат менен бардык нерсени чечиш мүмкүн эмес экен. Бирок биз алдыбызга чоң максат коюш туура, алдыга карай умтулуу болуш керек. Убакыт керек. Ишке сөзсүз берген убадалардын баарын аткарабыз. Бирге болсок күчтүү болобуз. Максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ошондой эле Кыргызстан партиясынын мүчөсү Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жаңы төрүлгөн балдарга берилип жаткан сүйүнчү пул, трансформация болгон жерлер жана акыркы жылдары салынган социалдык объектилерди жетишкендик катары баалады. Кыргызстан партиясынын бүгүнкү күндө өзүнүн туруктуулугу менен айрыкча Жогорку кеңештин фракциясынын депутаттарынын ынтымагы менен, туруктуулугу менен биз элге өзүбүздү көрсөтүп алдык. Анткенде бизде бир гана максатыбыз бар. Бир жакадан баш чыгарсак, бир жеңден кол чыгарсак, биз ынтымактуу болсок, мамлекеттин элге болгон кызматыбызды өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен чечип беребиз жана аткарып беребиз деген максат койдук элек. Мына ошол максат бүгүнкү күндө ишке ашып турат. Ошол максаттын артында урматтуу партиялаштар сиздер турасыздар. Биз сиздерге ишенебиз. Анткени биз жерлерде болгондо, эл менен жолукканда мына артыбызда сиздер бар деп сезебиз. Сиздерден келип түшкөн сунуштар менен, сиздерден келип түшкөн ар кандай тапшырмалар менен бүгүнкү күндө биз иштеп жатабыз тынбай.